Assalamu alaikum жалпы мекендештер, кымбаттуу замандаштар, жалпы биздин көрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Барыңыздарга Бишкек шаарынан жалындуу салам. Урматтуу туугандар, бүгүн 8 март Бишкек шаарында ушундай бир улуттук кийимдерди көргөзмөсү болуп аткан учуруп, биз сиздерге азыр кененирээк видео обзор кылып көрсөтөбүз. Кеттик туугандар. Assalamu alaikum. Bu жақта мырзалардың киімдері улуттук. Бул деген керме сайма деп энелер өздөрү кол өнөрү менен токушат экен. Мен сиздерге азыр кийип көрсөтөм. Подробности дагы азыр бул жакта эжелерден сурап сиздерге маалымат алып беребиз туугандар. Келиңиз, эжеге качпаңыз. Эже уялып качып атат. Өзüm берem, yakın работа. Бул жакта Мендики мына бияк. келиңиз, эже, бир аз. Бирөөнүн мен бере албайм да. Апа. Өзүм билбейм, апам тигет, ручная работа. Өзүбүз билгенде бул антиквариат, жана үйлөрдө, айылдарда туш кийиздер, илин турчулугу бар, синан ошолордон алып жазат. Анан сырткары биякта замочиктер менен бар, аял кишилерге кимонолору бар. Кимонолору бүт бары ручная работа. Өзүбүз билгендей жүрүп аткандай деп. Assalamu alaikum. Siz özünüzün kol өнөрчүлүктөрүн таныштырып өтөсүзбү? Мен болсо сатылган Айсалдын бала күнүм менен эле ошо Кыргыздын кол өнөрчүлүгүн баалап баттап, ушуну сап келатам да, ушундай кол өнөрчүлүк боюнча, кийиз боюнча. Булар жерге салынат. Илгертен ата бабаларыбыз көчмөн калкуугунда жаалан жүйүндөн, койдун бош үй жасап, ушундай жашап келишкен да. Анан ошо мен бул шырактарды урасайм, кыздарыма серт берем дегендей. Булар сиздин жасайсыз да? Өзүм жасайм, өзүм оям. Дастан. Эми оюлары кушканат деген ою, жагалмай деген оюлар. Ошо майрамыбыз менен соболезнуем нашим кошелькам. Жайнамаз жасап атам да. Намаз окуган адамдар жайнамаз. Мына урматтуу туугандар, жалпы көрүүчүлөр, эженин кол өнөрчүлүгүн өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул жакта тургандар шырылдак деп аталат экен. Килемдин ордуна салынчу нерсе. Бул жака келе турган болсок, буюрса эжебиз жайнамаз токуп атыптыр. Ушундай бир сонун кол өнөрчүлүк кооз тигилген. Жылуу дагы болот. Экологиялык жактан таза, жылуу, аллергия кылбайт. Эжекен, бул канчадан болот эми товарлардын баасы? Булардын биз размерине жараша, квадрат метрине жараша өтөбүз. Бул 2 метр, 1 метрликтер 12 000 сом. 12 000 сомдон, Жайнамаздар 5,5 миңден. Жайнамаздар 5,5 миңден, урматтуу туугандар. Бул жакта машина үчүн дагы атайын тигилген. Машина үчүн тигилген атайын неме? Сидушка, анан аркасына талгылап 4,5-дан. Булар 4,5-дан берилет, Рахмат, чоң эжеке, сизге анда сиздин телефон номериңизди, урматтуу туугандар, экран астына жазып кетебиз. Буюрса кимге керек болсо звондашып, эжеге кайрылсаңыздар болот. Комузду караңыздарчы, кандай сон, үйүңүздөргө апарып үйүп койсоңуздар дагы өтө кооз жашат, урматтуу туугандар. Бул комуз сааттардын баалары канчадан? Булар 1,5 миңден, 3 тең. 1,5 миңден? 1,5 миңден 3. Мына көрүңүздөр өзүңүздөр. Өтө сонун, өтө кооз иштелген, урматтуу туугандар. Бул жагында дагы кол өнөрчүлүк, мишканын астына коюп турган ковриктер дагы бар. Булар болсо свитшоттор, азыркы жаштарга барышкалар кийимге. Булар свитшоттор, еще дагы ушундайлардын футболкасы бар. Дагы мындай өзүнүн эмес жүргөн башкачалар бар.
Ағы бар, қарасы бар. Бұлар болса котлеттер. Ашып көргөзсек мына içinde. Карта салат. Яғни тыйын салсақ болады. Я болса обычный эле. Доставка деп қойсақ болады. Жөнөмүчү артында. Ушундай арты магнит, бул жагы шишеден жасалган, анан ичине кыргыз элеби түшүрүлгөн ушундай кол өнөрү. Урматтуу туугандар, Туркчада ар бир үйдө, ар бир машинада жүрөсүңбү, кайсы жакта жүрсөң дагы, албетте желек обязательно түрдө болот экен. Биз дагы ушундай желектерди үйүбүзгө, машинага, ар бир жерге ийсек, өтө сонун болот. Урматтуу достор, сиздерге ушундай товарларды алам десеңиздер, бул байкенин азыр сиздерге номерин айтат. Биз экранга да калтырып кетебиз. Чалып, ушул байкеден ушундай товарларды, сонун белектерди алсаңыздар болот. Ооба, дагы номер таштап кеттим, азыр дагы заказ кылсаңыздар болот. Дагы жети область картанын эмеси түшүрүлгөн, каалоо тилектер менен ушундай жасап беребиз. Номерибиз болсо 0516 90 20. Ушул номерде WhatsApp бар. Урматтуу туугандар, өзүңүздөр көргөндөй эле бүгүн Бишкек шаарындагы кыргыз кол уюму өнөрчүлүгүн сиздерге колдон келишинче көрсөтүп берүүгө аракет жасадык. Достор, мындан ары бизди күзөтүп барыңыздар, бизди колдоп коштоп туруңуздар. Албетте биз сиздерге Бишкек шаарындагы мындан ары кызыктуу видео роликтерди даярдап сиздерге чыгарышка аракет жасайбыз. Анда эмес сиздерге бул видео жаккан болсо лайк, жакпаган болсо дизлайк, анан комментарийга өз ой пикирлериңиздерди жазып кетиңиздер дагы. Кийинки видео роликтерде сиздер менен жолукканча сак саламатта калыңыздар, урматтуу туугандар.